Мени угуңуздай. Бикмайсыңыз. Угуңуз деп атам. Бул компанияны өткөрүп бербөөгө аракет кылды. Уруштук, согуштук. Ортого прокуратураны салдык. Чоноевдун атасын атайын караколдо биз машинеге салып алып келип, мына кече күнү отургузуп алып, компанияга толук кандуу 99% менен Курулуш министрлиги кирди. Дагы деле президенттин маалыматы барбы? Маалыматы бар, маалыматы бар. Мынакей жаныбызда жанакы Кытайдан келген компания дагы турат. Так. Азыр Кытайлар притек ошо менен макул болуш. 1 чарчы метри $750 квадрат метрине түзүлдү. Бул ошондо төлөө мөөнөтү канча болуп атат? Канча жыл болуп атат? Мас карап чыгабыз төлөө мөөнөтү. Баалар өсүшү мүмкүнбү чарчы метринде? Баалары өсүшү мүмкүн. Ачык эле айтабыз. Мени азыр барып эметкенде урушушу мүмкүн, азыр эмне толук маалымат айтып салдым. Биз азыр дагы көп нерсе айтпай турчу көп нерсе бар. Берки жана жеп кеткен акчалар боюнча айтабыз. Эми шашпай туралы. Канча мүлкү Биз кайтарылды? баардыгын эле Үйүбүздү эртерээк бүтүрүп берсин, договор боюнча алып берсин. курулуш иштери 1-күнү башталат. Договор бойдон калсын. Амансыздарбы көрөрмандар, биз кайрадан дөөлөт курулуштун үйлөрүнүн маселеси боюнча келип отурабыз. Бүгүн ушул жерде курулуш министрлиги Нурдан Орунтаев келип, жаңы чечимдер тууралуу айтары күтүлүүдө. Курулуш качан башталат, баалары кандай болот деген маселелер бүгүн ушул жерде айтылат деген. Ушу Шопоковдон үй алгандар, мына Кудайбергендеги объекттен үй алгандар дагы ушул жерге азыр чогулуп жатышат. Келиңиздер, урматтуу агайым туугандар, бири-бирибизди сыйлайлы. Биринчиден, бири-бирибизди сыйлап, сөзүбүздү мындай бири-бирибизге жеткиргенге аракет кылалы. Биз мойнубузга алабыз. Көпкө чоюлуп кетти. Бирок ошол эле учурда мынакей ошол эле жанакы Базисем деген компаниянын жетекчилиги тарабынан, учредителдер тарабынан бул компанияны өткөрүп бербөөгө аракет кылды. Уруштук, согуштук. Ортого прокуратураны салдык. Көп нерсени биз силерге ачык айта албай жүрдүк. Ачык айтып койсок, маалымат кетип калат. Тигинтип атыптыр, мынтип атыптыр деп. Көп имуществоны чыгарганга аракет кылды. Ошол эле Караколдогу жерди чыгарганга аракет кылды. Биякта бир нече мүлктөрдү чыгарганга аракет кылды. Анын баарына жол берген жокпуз. Кудай буйрса, 6 август күнү, тактап айтканда кече күнү, биз бардык иштердин баарын бүтүрдүк. Эми мынакей Юстиция министрлигинин реестрине кече күнү каттап, мына сиздердин астыңыздарга келдик. Бүгүнкү күндө компанияга толук кандуу 99% менен Курулуш министрлиги кирди. Биз ошол себептен чоюлду. Кээ бирөөңүздөр урушуп аттыңыздар, кээ бирөөңүздөр сөгүп аттыңыздар. Мен анын баарын көрүп билип турдум. Бирок жооп бере алган жокмун. Туура түшүнүңүздөр. Мен кечирим сурайм, то что баягы кичине катуураак сүйлөп атканыма. Себеби баарыңыздарга укканга аракет кылайын деп атам. Сөйлөй бер, катуу эле сүйлөй. Ошол себептен урматтуу агайым туугандар, мынакей жаныбызда жанакы Кытайдан келген компания дагы турат. Каякта туруп коюңуздар. Алар менен договор түзүлгөн. Азыркы учурда мына Кудай буйрса 1-күнү инженерно-технический составы келет. Уже келип туруп обследованияны баштайт дагы. Мамлекетибиздин түштүк тарабында жайгашып аткан күчтөр бар экен, ошолорду бияка переброска кылып башташат. Бул кичекей объект эмес, кичекей үй эмес. Биякты бүтүрүш үчүн бери жага дегенде $20 миллион ашык акча каражат керек. Бул болжол менен 3 миллиард сомго жакын акча. Жанагы айтып кеткендей эле мунун баардыгын бекер бирөө келип жасап бере бербейт. Ошондо туура түшүнөлү. Мен сиздерди азыр тигиндей кыл же мындай кыл деп айткандан алысмын. Бирок эртеңден баштап, мынакей бүгүн 5-күн болуп калды. 1-күндөн баштап сиздерди уже чакыра баштайт. Договорлоруңарга пересмотр, кээ бирөөңөр пересмотр болот. Ачуу чындык, бирок ачык эле айтам. Биз курулушту биринчи азыр жылдыралы, ошого жараша анан өзүңүздөрдүн көңүлүңүздөр менен кайра договорду пересмотр кыласыңарбы, кылбайсыңарбы, же отказ бересиңерби, ал силердин каалооңор. Бирок мен сиздерди ушул жерге чогултуп айтып аткан нерсе, бүгүнкү күндө документ иштери толук бүттү. Мынакей Юстиция министрлигинин регистрациясын атайын көтөрө келдик. Ошондон сиздерге беребиз, сүрөткө тартсаңар туруп сүрөткө тарткыла. Ачык Минюстун баягы сайтынан көрөбүз десеңиздер, аякта да ачык жарыяланган тактап айтканда. Ошол эле учурда мынакей жанакы договор
Договор доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью базисем биякадагы ошо киргендигибиз үчүн киргизигибиз жөнүндөгү мынакей мамлекеттик документ юстиция министрлигинен бекилген. Ошондой эле мынакей решение участников общества с ограниченной ответственностью базисем биякта мынакей уставында ала келдик. Бардык документтер бүгүн бүттү, урматтуу агайым туугандар. Эми акырындан жыл баштайлы. Мен сиздерден өзүмдүн атыман жана курулуш министрлигинин атынан чоюлуп кеткендиги үчүн кечирим сураймын. Бирок мен мен жооп берейин азыр, токтоп. Аягына чейин угуп алалы анан суроолорду. Аягына чейин уксаңыздар. Эми мындай да, ар бир компаниянын өзүнүн уставы болот, мыйзамдуу көрсөтүлгөн баякы документациясы болот. Базисем деп компания да калып атат, аты калып атат. Бирок ичиндеги учредитель болуп, мурун 2 киши учредитель болуп жүрсө, бүгүнкү күндө 99% менен курулуш министрлиги. 1% жанакы ким эле аты? Базисем. Азамат. 1% менен Азамат деген калып атат, Азамат деген жигит. Азамат ким? Себеби биякта биз дагы ошону эмне үчүн 1% менен калтырып атабыз? Ушул жерде мынакей договордо көрсөтүлүп турат. Карыздардын бардыгы жанакы башка же силерден башка дагы бирөөнүн карызы бар да. Ошолорду мойнуна алган ошо жигит болот. Биз атайын калтырдык муну. Жүрөт ушул жерде жүрөт. Ошол бул 1% менен бул карызын тейлөөчү инсан катары, карызын тейлөөчү жаран катары калып атат. Бирок 99% деген бул полностью уставдык документтер боюнча бардык решенияны чыгаруу боюнча курулуш министрлиги болот. Жоопкерчилик да силердин мойнуңуздарда. Жоопкерчилик да биздин мойнубузда. Мен угуп койчу балам, ошол Азамат деген мына биз төккөн акчаларыбыздын, чунуюп жеп кеткен акчаларыбыздын карызы мойнуна алдыбы баарын? Кандай дейсиз буягын? Бул мындай болот. Ошого жооп бериңиз. Эми азыр юридикалык терминге кирип кетсек, аз бирден ызычы болуп кетебиз. Давайте мындай кылалы, мен сиздерге жалпак тил менен түшүндүрүп берип атам. Көбүңүздөр түшүнбөй калышыңыздар мүмкүн. Мен сиздерге түшүндүрүп берип аткан жана 99% менен мамлекет кирип аткандан кийин бардык сиздердин алдыңарда болгон нерсени бар мамлекет алып атат. Ал эми мурунку кара карыздар бар да, бирөөгө там бетон карыз, бирөөгө цемент карыз, туурабы? Ошонун бардыгы мындайча айтканда жанагы Азаматтын мойнунда. Биз ошентип жалпак тил менен ошентип түшүндүрсөк болот. Андан тышкары айта кетчү нерсе. Бул жерден документтерди өткөрүүдө аябай чоң тоскоолдук болду. Араңыздарда жүргөн кээ бир жарандар ушул бизде болуп аткан маалыматтарды ошол жака жеткирип турду. Жанакы 2 учредительге, Чуноевка. Чуноевдун атасын атайын кара колдо биз машинеге салып алып келип, мына кечээ күнү отургузуп алып, кабинетке киргизип алып. Ошондон кол койдурдук, чынын айтканда. Кол койбой Чуноев өзү камакта жатат, билесиздер, Кол койбой ошо силердин аркаңыздар менен, биздин аркабыз менен ошо эркиндикке чыкканга аракет жасады. Документтерге кол коюп бербей атты. Ошол себептен ушул күнгө жеттик, урматтуу агайым туугандар. Курулушту бүтүрүш үчүн, сиздердин квартираңыздарды бериш үчүн, мен сиздерге дагы бир жолу айтам, договордун баарын пересмотр кылабыз. Мен азыр канча пайызга жана канча суммага өсүп кетерин мен айта албайм. Бирок бүгүнкү күндөгү мурунку түзүлгөн 4 жыл мурун түзүлгөн баа менен бүгүнкү баанын башка. 4 жыл мурун мисал катары ошол эле темир 30 сом турчу. Бүгүнкү күндө 70 сом турат. Ошол себептен биз договорлорду кайра пересмотр кылабыз, урматтуу агайым туугандар. Бул ачуучундук, мен сиздерди тигиндей кылып беребиз же мындай кылып беребиз деп алдабайм. Бирок как есть айтып атам, договорлорду кайра пересмотр кылабыз. Канча баага өсүп кетет, канча процентке өсүп кетет, мен айта албайм бүгүнкү күндө. Аны биздин финансисттер эсептеп чыгыш керек. Биякта курулуштун ошол эле именно курулуштун өзүнө канча кетерин, ошонун баарын эсептеп туруп айтышыбыз керекпиз. Биякта азыр 1000 тонна металл кетет, 1000 тонна бетон кетет. Ошонун баарын бүтүрүшүбүз керекпиз. Биринчи күнү коюңуздар. Биринчи күнү курулуучулар кирет, уже бияка келет уже курулушка. Уже Кудай буйрса, эми 2 күн күтө туруңуздар, 2 күндөн кийин уже келип баштайт. Курулуштун өзүн жүргүзөлү.
мындай суроо бул жерде основном элдин Шопоковдун объектисине бул жердин объектиси основном 3 жылдыкка каршы болуп атат. 3 жылдыкка эмнеге каршы болуп атат? Алга төлөй албайбыз деген нерсе болуп атат. Ошону айтып болду. Кандай дейсиз? Шопоков объектисине 3 жылга төлөй албайбыз. Элдин баары договор боюнча калсын деп атат. макул болбойт да. Жөн жерге бардыгы 100% ел ошол болуп атат. Жок, Эми биякта мом мындай деп да. атат. Бир эме кечиресиз мом деп атат. Жок, суроо боюнча мом деп атат. Биякта Кудай бергендики 3 жылдыкка макул болгонго тура булар. Булардын основной суммасы азайган. Буларга 3 жылга жарашат. Шапоков ситинки жарашпайт, потому что биз нуля бар, 1 жылдык бар, 2 жылдык төлөгөндөр бар. Бизге 3 жыл вообще жарашпайт. Мына эсептеп көргөндө даже логически бир однокомнатный квартирага 70 миң чыгат экен айына. Это нелогично, даже эме элитканы алсаң деле андай төлөбөйсүң. Сиз Тура канча түшүнүз. процент төлөдүңүз эле ошол квартираны? 30% төлөгөн первоначально. Ошол 30%-ын курулуштун баары жылып, курулуштун баары жылып, Кудай буйрса, мояктан дагы башка биз клиентураны алып келгенден кийин ошол 30%-ыңызды сизге кайра кайтарып беребиз. Биз анткени бул курулушту жылдырышыбыз керек. Сизден башка да башка адамдар бар да. Жеке түшүнүшүбүз керек. Жок, ошондо получается биз төлөй албагандар отказ жазып берип кетиш керекпизби? Чынын айтканда эми ачуучундук мы хотим, орусча айтканда, мы хотим все и сразу, да? Ну, уважаемые люди. То, что по закону мы не должны были вмешиваться сюда. Жок, койдуңуз. Биз ошол себептен мынакей биз компанияны алып аткандан кийин Биз силерге ишенип атабыз да могу жерде. Жок, ошондо азыр курсаңыз, ошо 30% кайра бергенден кийин төлөй албагандар понедельниктен чыгат да договор менен баарыбызды пересмотрение болот, уже пересмотрение кылганда силер факт менен коюп бересиңер да. Бул үй мынчага турат, мынчага айланды деп турабы? Анан биз эсептеп келгенде биз төлөй албагандан кийин отказ жазабыз, турабы? Отказ жазгандан кийин бул акча качан кайтарылып берет? ошол курулушту жылдырып башка акча түшүп баштагандан кийин кайтарып беребиз. Анан ошондо бул үй канча жылда керекпиз. тура, ошол үй канча Курулушту жылда жылдырып алабызчы биринчи өзү. Бул неме иш башталдыбы? Башталгандан кийин мунун төлөмү кандай болот? Муногу жерде көпчүлүк адамдар ушул дөөлөт курулуш компаниясынын 10 жылдык льготасы менен бергендиги үчүн бардыгы көзүн жумуп алган бул жерден. Эми аны көбөйтүп берсеңер, көпчүлүк адамдар төлөй албай калышы да мүмкүн. Мына мисалы үчүн мен 70%дан ашыгын төгүп койгом. 26-жылдын декабрында алышым керек эле. Али фундаменти курулган жок үйдүн. Мен биринчи жолу келдим ушу чогулушка. И биринчи жолу сизге ушуну кайрылып отурам. Эми мындай да. Урматтуу агайым туугандар, уңуңуздар. Угуп койгула, акырын туруңуздар. отурбайсызбы? Сиздер дөөлөт курулуштан ушул үйдү алып атканда, социалдык үй деп мындайча алгансыңар. Мен аны түшүнүп турам. Анда бизде мамлекеттик ипотекалык компания деген жок эле. Бүгүнкү күндө социалдык объектилер, социалдык үйлөр ошол мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу берилип атат. Бул баардыгыбыздын жаңылышыбыз болгонбуз. Сиздер бул үйдү алып атканда мен да жок болчумун. Биякта кандай көзөмөл болгон мен да билбейм. Биз мынакей бүгүнкү күндө ушул тупиковый ситуацияга келип калганыбыз үчүн ошол себептен мамлекет тарабынан кийлик иши башталган. Туурабы? Бирок ошол эле учурда дөөлөт курулуш компаниясы, мен сиздерге ачык эле айтам, бул полностью банкрот болгон компания болгон. Биз буга мындайча айтканда министрликтин же мамлекеттин мындайча айтканда азыркы күндө күнөөсү жок. Мен аны так эле айтышым керекмин. Мамлекеттин күнөөсү ошол учурда мурун 4-5 жыл мурун баарыбыз билебиз эмне болуп келгенибиз, туурабы? Баардыгы каша болчу. Урматтуу президентибиз анан ошол ичине келип мынакей порядок болуп ушундай даражага жеттик. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан кичинекей болсо дагы мындайча айтканда кийлигишүү мүмкүнчүлүгүн алды. Документтерин өткөрүү аябай оор турду. Өткөрбөйбүз деген мындайча айтканда ошол силердин аркаңыздардан, биздин аркабыздан эркиндикке чыкканга аракет жасады. Бирок ал болгон жок. Бүгүнкү күндө биз эми кирип алдык. Азыркы учурда курулушту эми жылдыралы, урматтуу агайым туугандар. Үйдүн баасы күндөн күнгө өсүүдө. Туурабы? Эми мындай. Ар бирөөңүздөрдүн чөнтөгүңүздөр ар башкача. Ар бирөөңүздөрдүн ситуациясы башкача. Бирөөңүздөр 10% төлөгөн, бирөө 70% төлөгөн, бирөө төлөй элек жөн эле договор түзүп койгон. Кээ бирөө 100% төлөп койгондор бар. Эми анын баардыгын биз индивидуально карап чыгышыбыз керекпиз. Индивидуально дегенде бул кыргызча айтканда жекеме жеке
отуруп алып изилдеп анан карап чыгышыбыз керекпиз. Сиздер көпсүздөр, биз азбыз. Бизде болгону биякта мынакей өзүбүздүн кызматкерлер келди, ушулар отуруп алып туруп эми бири-бирден чакырат. Анан ошол жерден ошо суроолоруңарга жооп берет конкреттүү түрдө. Мен бул жерде сиздер менен азыр жолугушуу өткөрүп атканымдын бирден бир себеби, эң чоң себеби, мен сиздерге ошол жерден объявлять эткени келдим, жарыялап кылганы келдим. Мамлекет кирди деп мынакей документтерди көрсөтүп атам. Андилик деп атат. Биринчиден Беске биз байке, байке, Сиз байке, айткан сөзүңүз боюнча байке, угуп коюңуздар, байке, сиз да угуп байке. коюңуздар. Мени угуңуздар. Бикилбай туруңуз. Угуңуз деп атам. Сиз да мени угуңуздар. Биз эл менен жүрүп 10 жыл күндөн беричи. Ортай байке. Мен силерге дагы бир жолу айтам, курулуш иштери биринчи күнү башталат. Pandelik başlamak değil bu. Yok, yok, aslanlıca neyse. Niye ötün, yemesin aytmayın. Biz ötüp ötelim. Nurdan Kemeli kıskaça эле. Bu ошондо төлөө мөөнөтү канча болуп атат? Канча жыл болуп атат? Мас карап чыгабыз төлөө мөөнөтүн. Төлөө мөөнөтүн дагы карап чыгып айтасыздар, баалары дагы кандай болот ошону да карап чыгасыздар. Анын баарын карап чыгабыз. Жана буга чейин 3 жыл деп айтылбады беле? 3 жылда кутулуш керек деген. Примерно 3 жыл болуп. Бул жол менен 3 жыл. Анткени бул биякта башка жеке акчалар келип аткандан кийин алар дагы жөнүнө акчасын бекер бере бербейт. Туура түшүнүшүбүз керек биз. Баалар өсүшү мүмкүнбү чарчы метринде? Баалары өсүшү мүмкүн. Ачык эле айтабыз. Алда так эмес, канча Ал так эмес. Азыр биз эсеп чотун чыгара элекпиз. Компанияга азыр кирдик. Эми финансылык документтерге эми кирдик. Жана айтып кеткендей эле. Биздин бул жерде 4-5 айдан бери, 4-5 айдан бери мынакей учредителдер кол койбой качып жүрүштү. Аран кол койдурдук. Буга чейин эсептеп келдик. Жерде жардам сурадыңыз. Бир эле мүнөт. Жардам иретинде Сиз баягы мурунку чогулушта айттыңыз эле. Сизге лично болсун. 3 жылга кыскарат, 3 жылда төлөп бүтүшүң керек, 750 дегенсиз. Туурабы? Алып отурсам да кандай болуп калды? Жок, мен айтып айткан эмес. Мен башынан эле айтып келтам. Курулуш бааларын өсүп кайра карап чыгабыз деген. Өскөндө канчага чейин өсүшү мүмкүн? Мисалы 100 долларды, 150 долларды канча Эсептеп айтабыз да байке. кандай айтылат? Орунтай мырза, кел, бияка жол. Суроолорго жооп берип койсоңуз. жакшы болмок. Керек мен суроолорго жооп берип койсоңуз. Мырза, 3 жылга айтканда биз эмеге Шерпоковдун акимиятына чакырганда айткан. 3 жыл договор менен калды. Аракет кылба. Баасы, сурообу, анын баарын тең отуруп алып, ким канча төлөндү, кандай болду, анын баары жеринен ошол жерден мынакей айтып силер биз кирдик деп ошону жарыялаганы келдик. Эми азыр ар бириңиздердин түшүндүк. Сиз вариант издеп, эжеке, курулуш жүрүшүн деп атасыңар. эжеке. Бирок элге карап, жеңил жагынан караңыз да. Эскалабыз. Буяктан биз мамлекет тарабынан бир пайда көрөлү деген оюбуз жок. Жок, Же уксаңыз берем, до конца угуп коюңузчу, пожалуйста. Биз мамлекет тарабынан пайда көрөлү деген оюбуз жок. Бул жерден курулуштун өзүн бүтүрүп, ошону силерге өткөрүп берип болуп атат. Бүгүнкү күндө материалдын баары 2 эсе кымбаттады, 3 эсе кымбаттаган материалдар. Эми анын баарын карап чыгабыз. Эми азыр бьет, сильно бьет. Биз силер айтканда 750 президент айткан шалымдарга алданып калсак дагычы, бирок ошол моментте ошону куюп атканда жанагы вице-премьер баары келип капусту куйгандачы мактап койгон депутаттар келген, ишенгенбиз биз өкмөттөргө. Компания менен инвестиция, Кытай компания менен инвестиция келишим. Анан жок, түшүндүрбөсү мени. Келишим түзүлүп бүттү. Кайка чакырасың. Жерден жооп берем, кабинетке чакырабыз, договор түзөбүз, ар бириңер менен договор Качан понедельниктен баштап? Понедельниктен баштап барыңыздар чакырып баштайбыз. Офис ачылды. Офис ачылды. Кызматкерлер дайын турат. Биз бардыгын дайын. Офис жок деп айтканда бизге. Жок. Чындыгы да келбейт. Нурдан Кемелович, эки суроо эле. Келишим түзүлүп Мен жооп бүттү. берейин сизге. Элеман. Келишим түзүлүп бүттү. Келишим түзүлүп бүттү Кытай компания менен. Киргенге инвестициялык келишим түзүлүп бүттү. Келишим түзүлүп бүттү. Акчаларын алып келди. Понедельниктен баштап мынакей инженерный технический составды алып келет. Бул инженерный технический деген прораб, начальник участка, беркинде жанагындай рабочийлерди уже келип баштайт. Келип уже курулушка мындайча айтканда кирет. Шопоков да Кудай берген эки жака Экөөнө тең. тең Кудай. Понедельник. Экөөнө тең. Ошондо баалары эмнеге финансылык буга чейин эсептелди дедиңиздер, эмнеге так эсептелди? Эми мындай да.
Буга чейин эсептедик деп айтпадыңыз беле? Баалары боюнча биз предварительно эсептегенбиз. Предварительно. Дагы бир жолу айттым, предварительно эсептегенбиз. Болжолду алдын. Болжолдун алуу боюнча. Бирок бүгүнкү күндө эгер компания мурун ошол бааларын туура эсептеп туруп, туура курулушту жүргүзгөндө биз могу маселеге келбейт элек. Биз ушинтип ушенде турбайт элек. Туурабы? Мунун баардыгы мындайча айтканда туура эмес эсептелген. Туура эмес эсептелип, акчанын баары мындайча айтканда налево направо кеткен. Общий курулуштун где-то бир 30% гана төлөнгөн. Биз ошонусун билдик. Эми азыр Кудай буйруса биздин финансисттер кирип алып ошол жерден ар бир договор менен эсептеп чыгат. Ар бир сом каяка кеткен, ошонун баардыгын изилдейбиз. Бул биринчиден. Экинчиден баалар боюнча, баалар бүгүнкү күндө 2 эсе өстү. Бүгүнкү күндө себестоимость самого строительства, орысча айтканда, в целом составляет от 700 до 800 долларов. Себестоимость. Бул өздүк наркы. Туурабы? Биз бияктан мамлекеттин акчасын алып келген жокпуз. Бияктан жеке инвестордун акчасын алып келип атабыз. Инвестор пайдасын чыгарыш керек. Ал дагы эми жөн эле келип кура бербейт да, туурабы? Ал дагы бир кытымдай пайда болсо дагы ошону пайда көрөйүн деп алып келет да. Инвестор башында акча салып аткан үчүн. Акча салып, эми азыр курулушту жылдыралы. Биз аз дагы көп нерсе айтпай турчу көп нерсе бар. Анын баарын четинен чыгарабыз. Имуществолор боюнча четинен чыгарып айтабыз. Берки жана жеп кеткен акчалар боюнча айтабыз. Эми шашпай туралы. Канча мүлкү Биз баардыгын эле ушул жерге аз төгүп чачып айтып салсак бул болбойт. Туура түшүнүңүз. Канча мүлкү, канча немеси кайтарылганын айтканга болбойт. Сиз туура түшүнүңүз. Бул иш президенттин көзөмөлүндө болуп, анан президент ушул мамлекетке алып атат да тапшырмасы менен. Дагы деле президенттин маалыматы барбы? Маалыматы бар. Ошо урматтуу президентибиздин атайын тапшырмасын алайык, ушуну өткөргөнгө жетиштик. Бул жөн эле эгер биз өзүбүз эле болсок, муну өткөрө албайт болчубуз. Бияктан атайын укук коргоо органдары да иштеди. Эми анда айтып атабыз. Компанияны өткөрүп алды деп атат, толук курулуш министрлигине өтүп атат. Ошо сиздердин пикириңиздерде кандай шартта өттү, кандай болду? Толук өткөрүп бердиңиздерби? 1% сиздерге калды деп атат, Ооба, 1% бизде калып атат. 99% дирекция строительствого өттү. Курулуш министрлигинде. Курулуш министрлигинде каралды. Келишимде ошо өткөзүү келишимде дагы каралган нерселердин негизги эмелерин айтып кетейин. Базисем эмени баягы прибыльди жектебейт деген эмеси каралды. То есть өзүнүкүн өзүнө бүтүрүп бериш керек деген келишимге киргизилди. Дөлөт курулуш прибыль албайт деп. Ошол прибыль албай курулушту жыйынтыктап аяна жеткизишекти жанагындай управленияга дирекция строительства кирди. Ошо менен азыр баасы боюнча жанагы азыр тактап министрлик айтат. Ал боюнча мен биякта маалымат сурап атышат. Мен азыр эмени жашырчу маалымат эмес. Мен айтам, продаваемый площадь менен түзүлгөн азыркы эмедеги. Анан жанагындай сырга кайтып аткан ага чейинки келишим болсо строительный площадь менен түзүлгөн. То есть бул экөөнүн айырмасы көбүрөөк болот экен. И строительный площадь менен ошо каркаска эле түзүлгөн. Бетонный эле жумушунда түзүлгөн. Азыркысы болсо жанагындай под ключ кытайлар менен аракет кылдык. Ичинде жана ремонтун да кошо киргизгенге, сантехникасын да кошо киргизгенге, бирок булардын эсеби менен биз притык келгенибиз, эң эме келгенибиз ошол white box эмесине келгенге булар ошого келишти. White box дегенге. То есть ичинде жанагындай эмеси межкомнатный эшиги болот. Межкомнатный эшиги, стяжкасы, штукатуркасы ремонтка даяр болот да. Келип бат-батын ремонт жасап кирип кеткенге. Ошого азыр кытайлар притык ошо менен макул болушту. Келишип, булар бизди ары тартышып, бери тартышып, жана биринчи убакта дагы баалар айтылганда дагы ошонун булардын биринчи эсеби менен айтылган баалар болчу. Бирок булар дагы бизге министрликтин сүйлөшүүсү менен эмеге барышты. Биз эми чоң эмени бияктан карабайбыз прибыльди, бирок жардам берели деп азыр ошого келиштик. Канча баасы канча менен түзүлдү? 1 чарчы метр. 1 чарчы метри $750 квадрат метрине түзүлдү. Кытай компания продаваемый площадь менен. Продаваемый площадь. Бул кандай болуп калат ошондо? Бул сатуу эмеси менен. Азыр ошондо 750ден сатылса, 750ден эле куруп ошол жанакы white box эмесин алып келип беришет. Бул Кытай компаниянын өзү 750дөн курат, Ошондо 750дөн берилет аларга. Ооба, 750ден берилет. Ошону мына азыр булар азыр толук кандуу ишке киришсе, өзлөрү биринчи айтылган эмеге убакытка биз 2 жыл бүтүргөнгө азыр эмесинде келишимде каралды. 2 жылда бүтүрүп эмесин дайындап беребиз. Эки объекти теңби? 3 жыл деп айтып атканы болсо, 3 жылда биз элдин да эсебин да карадык. Баягы орто эсеп менен
баягы жеңилирээк төлөмү азыраак төлөмгө келгендей кылып деп. Анткени 5 жыл десек биз инвестордон кутулушубуз керек. Ал 5 жылга күтүшпөйт инвестор. Ошон үчүн 3 жыл ошого келди эмесич. Анан эми азыр мени барып эметкенде урушушу мүмкүн. Азыр сен эмне толук маалымат айтып салдың деп. Бирок негизги орток эмеси ушундайга келишибиз керек деп ойлойм мен. 750 түзүлсө эмнеге анда Минстрой үстүнө кошобуз эсептеп чыгабыз деп атат да алар. Уже эсептелип Ачык договорун көргөзбөй атат да бизге. Кытайлар Бул компанияда азыр директор сиз эле калган окшойсуз. Директор сиз болуп атасыз. Башкаруусу эле курулуш министрлигинин. Башкаруусу ичинде көзөмөл элден акча түшүүсү, кайра Кытайларга өткөзүп берүүсү негизги маселе калып каралды. Бул ошол силерден төлөм түшкөндүн контролу, анан төлөп аткандардын контролу, ким төлөбөй калат, төлөп атабы дегенди. Андан сырткары Кытайларга АВР менен өткөзүп берүүдө ошону контроль кылышат. Курулуш министрлиги элден түшкөн акчаны алат, кытайлык компания менен эсептешет, финансы жактарын курулуш министрлиги жүргүзөт. Анан технадзорду курулуш министрлиги кылат. Сиз директор катары бул курулушту көзөмөлдөп, курулушта жүрөт экенсиз, демек ушул жакта эле болот экенсиз, толук чыкпапсыздар. Биз эми процессти карап, жанагындай министр айткандай буга чейинки болгон карыздарды же болбосо мындан кийинки туулуп калчу карыздар боюнча азыр мына тиги эмесине туруп бергиле деп мен эми тилекке каршы максат абакта отурганына байланыштуу азыр жоопкерчиликти мен алдым. Burada 750 доллардан алганбыз квадрат метрин. Ошонун үстүнө канча доллар кошулат, ошону так кесе айтып койсо болмок, монча чогулган кишигечи. Бир-бирден чакырабыз, анан айтабыз дейт да. Биздин жашаган квартира, монун баары квартирада жашайбыз азырчы. Квартирасын төг албай аткандар бар. Мен мына коляскача кичинекей 2 айлык кызым менен келдим. Ошону алдын ала айтсам, монча доллардан кошулат. Андан ашык мен колман келбейт туугандар десе, биз бөлөк жактан бирдеме кылмакпыз да. Биз үмүтүбүз ушул үй болуп атат. Ошол түзгөн договор боюнча эле алып берсин. 750 долларга канчадан кошулат, ошону айтып койсо. Үйүбүздү эртерээк бүтүрүп берсин, договор боюнча алып берсин. Договор боюнча эле калсын бизге. Төлөм мөөнөтү канча болсо төлөй аласыз? Төлөм мөөнөтү мен деген 10 жылга алгам. 10 жылга алып миллион бергем. 3 жыл төлөдүм. Азыр токтоп турат төлөмүм. Бирок 7 жылым калды. 7 жылда болсо 3 жылга бөлгөн атат. Еще подпусо деп атат. Еще басын көтөрөбүз деп атат. Басын көтөрөбүз деп атат. Мен алып ичин жазайынбы же дальше суммасын төг аламбы? Договор бойдон калсын. Мен лично ошол жерде 10 күн болдум. Шокбоковдо 10 күн, будан мурунку Кайруллаңарда да жүргөнбүз. Мына мисалы биздики азыр мен сурайын дегем да, заявление жасак, акчасы канча убакыт 3 жылдан кийин курулуп бүтүп, үйүң сатылгандан кийин аласың дейт. 3 жылдан кийин мен кимди табам? Ошол адамдар ошол жерде турат, ким билет, бүгүн бар адам эртең жок болуп атпайбы? Ошол болуп атат да. Анан договор мойдон калсын десек, договор мойдон калбайт, же каларын айтпайт, же калбасын айтпайт. Биз мында канаттанбай калдык да, азыркы жооп бергенинечи ушунча 10 күндөн бери ошол адамдарды күтүп отурганыбызга канаттанбай калдык. Лично мен. Биз дөөлөт курулуштун үлүшчүлөрүнөнбүз. Азыр эле жаңы эле Минстройдун эмеси келип, Орунтаев келип сүйлөп, мындай жакшы чечимди күткөнбүз да, бирок Орунтаев келип только өзүнүн условиясын айтып, элди укпай кетип калды да. Карапайым эл Шопоковда уже 10 күндөн ашык ошакта жатышат да. Ошо биздин маселебиз чечилсин депчи. Мен мисалы үчүн 3 комнат үй алгам. 3 комнат үй алгам, мен 56 миңден төлөймүчүмүн. Азыр мага 280 миңден тийип калып атат. Эсли 3 жылда. Эсли ошондо дагы ошол акча менен калса, эсли акчасы көтөрүлсө, мен анда 405 миңден төлөп калам да. Мен ал акчаны төлөй албайм лично мен да. Мен өзүм Канча пайызын төлөгөнсүз? Мен 30% төлөгөм. Башында 30% төлөгөнсүз. Айына 56 миңден төлөп аткансыз. Ооба. 10 жылга деп. 10 жылга деп алганбыз. Ошо азыр эми кайра эле ошо договор бузулуп эле 3 жылга деп атат.